Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, ошондой эле сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан кезектеги видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Тайыр кызы Нургүл, Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүнкү сабагыбызда устаттык өнөр, ой өрүшүнүн кругозору, ата-энелер сиздер үчүн, акыл эмгегинин маданияты же айем деп кыскартылып айтылып жүргөн китептердин автору Гапыр Мадаминов жана анын жалпы республикалык тестирөөгө кантип даярданса болот деген омоктуу ойлору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тестке даярдануу бир жагы өтө жоопкерчиликтүү, экинчи жагынан өтө пайдалуу. Анткени тестке даярдануу процессинде окуучулар билимин бышыктайт, логикасын, ой жүгүртүүсүн өстүрөт, кругозорун кеңейтет, билимди оборотко салып пайдаланууну дагы үйрөнүшөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жалпы максаты окуучулардын жалпы билим деңгээлин, жогорку окуу жайга окуп кете алуу жөндөмүн, билим алуу жөндөмүн, билимин пайдаланып эмнелерди жасай ала тургандыгын текшерүү. Тестке даярдануу процессинде окуучуларды моралдык, психологиялык жактан даярдоо керек. Классты эң кичине группаларга бөлүп, жекече жана жуп менен иштөөнү дагы уюштуруу зарыл. Жаңы теманы класска жалпы өтүп, андан соң ар бир группа өз алдынча иштеп, өтүлгөн теманы бышыктаса да болот. Жогорку окуу жайга даярдануу үчүн колдонмодогудай окшош суроо тапшырмаларды түзүп, улам мониторинг алып туруу зарыл. Мониторинг алынган сайын окуучулар өз каталарын, кайсы темаларды жана көндүмдөрдү жасай ала тургандыктарын билишет. Жалпысынан жалпы республикалык тестирлөөдө математика, кыргыз тили, сүйлөмдөрдү толуктоо, окуу жана түшүнүү, аналогия деген бөлүмдөрдөн турат. Математикада 3 бөлүмдөн, арифметикадан 9, алгебрадан 10, геометриядан 15 тема бар. Ушуларды мыкты өздөштүрүп, тестти ийгиликтүү тапшыруу мүмкүн. Эгер окуучу алгебрадан кыйналса, анда арифметиканы өздөштүрүүсү зарыл. Эреже формулаларды механикалык жаттоо эмес, ошолорду пайдалануу жана туура жоопту табуу керек. Эгер математиканы сунуш кылынган 34 темага өтө жакшы даярданышы керек. Ошол темаларды жазып алып, программа катары пайдаланууну дагы сунуштайбыз. Мугалимге жазып, колуна берип койсо да жакшы болот. 34 теманын ар бирине колдонмодогудай окшош 4-5 мисал, маселе иштөө эң пайдалуу. Ооз-2 иштөө туура математикалык ой жүгүртүүнү методикалык калыптандырышы керек. Ал эми геометрия боюнча схема, макет, чиймелер менен иштеп, геометрияны практикалык түрдө үйрөнүү зарыл. Предметтик терминологияны түшүнүктөр системасындагы өздөштүрүшү керек. Мисалы, диагонал, пропорция, процент, биссектриса, периметр, логарифмалар жана башкалар. Эгер математикадан билим өтө төмөн болсо, окшоштуктар, окуу жана түшүнүү, кыргыз тилинен 90 суроого жакшы жооп берип дагы жогорку балл алса болот. Кыргыз тилинен орфографияны, пунктуацияны, фразеологизмдерди, сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин, тил нормасына ылайык келген сөздөрдү колдонууну, неологизм, архаизмдерге маани берүү зарыл. Эреже, касиет, белги, эрежеге синтаксистик талдоону дагы үйрөнүшү керек. Сүйлөмдөрдү толуктоого токтоло турган болсок, тексттин бул бөлүмүндө 1 же 2 сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм камтылат. Аларда 2-ден 5-ке чейин боштук болушу мүмкүн. Ошол боштуктарга туура жоопту таап коюу үчүн 4 эрежеге токтолобуз. Биринчи, окуучу сөз байлыгын өстүрүү керек. Ал үчүн көбүрөөк китептерди, гезит журналдарды окуулары зарыл. Экинчи, сүйлөмдөгү боштуктарга сөздөрдү койгондо туура логикалык маани бериши керек.
3. Сүйлөмдөрдү байланыштырып турган сөздөргө маани берүү зарыл. 4. Сүйлөмдөгү бөлүктөрдүн логикалык байланышын түшүнө билүү керек. Ал эми окуу түшүнүү деген бул бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнөлүк системада абдан татаал процесс. Мына ушул процессте окуу бөлүм, түшүнүү бөлүмүндө тексттен үзүндүлөр гуманитардык, социалдык, табият таануучулук, билим тармактарынан алынат. Бөлүмгө бирин толуктап, кайсы бир жактары боюнча карама-каршы келген 3 үзүндү же 2 үзүндү келиши мүмкүн. Ар бир үзүндүгө бир катар суроолор берилет. Суроолорго туура жооп бериш үчүн текстти кунт коюп окуп чыгуу керек. Анткени ошол текстке суроолордун ачык же кыйыр түрдө жооптору камтылат. Биз суроого жоопторду тексттин ичинен гана табышыбыз зарыл. Бул бөлүмгө туура жоопту берүү үчүн төмөндөгүдөй логикалык түшүнүү керек. 1. Сөздөрдүн тике жана кыйыр маанилерин табуу. 2. Сүйлөмдө камтылган маалыматтарга таянып негизги ойду аныктоо. 3. Сөздүн туйунтманын мазмунун маанисин түшүнүү. 4. Салыштыруу үчүн саптарды кунт коюп окуп чыгуу керек. 5. Экинчи үзүндүдө айтылган ойлорду биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын негизги ой тыянак чыгаруу зарыл. 6. Туура эмес жоопторду таап, алып салуу ыкмасын пайдалануу. 7. Тексттеги тийиштүү маалыматка таянып жооп берүү. 8. Үзүндү эмнени далилдеп тургандыгын аныктоо. 9. Тексттин жардамы менен автор кандай ойду далилдегиси келгендигин аныктоо. 10. Сөз тизмегинен маанисин контекстке карап аныктоо. 11. Экинчи үзүндүдөгү көз караш, ой инсандарды биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын ортосундагы айырманы табуу. Акыркы аналогия деген бөлүмгө токтоло турган болсок, бул далма-дал келүү, окшошуу дегенди түшүндүрөт. Эталон жупта сөздөрдүн ортосундагы карым-катышка иретке маани берүү зарыл. Аналогия сөздөрдүн бир же бир нече белгилери боюнча окшоштук айырмачылыктарды аныктайт. Ошол үчүн окшоштуктарды белгилөөдө төмөндөгүдөй 5 логиканы билүүсү зарыл. 1. Белгилери боюнча салыштыруу. 2. Бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы катышты табуу. 3. Белгинин кандайдыр бир нерсеге, түшүнүккө же көрүнүшкө таандык экендигин далилдөө. 4. Эталон жуптагы түшүнүктөрдүн бирдейлиги же карама-каршылыгын аныктоо. 5. Түшүнүктөрдүн ортосундагы себеп-натыйжа байланышын изилдөө. Аналогияны туура табуу үчүн ушул эле Акыл эмгегинин маданияты китебинден 78-82 беттердеги ойлоо операциялары, 20 беттен китеп текстин анализдөө, 79 беттен ойлоо жөндөмүн өстүрүү жөнүндөгү айтылган ойлорду кайрадан окуп чыгууну сунуш кылабыз. Бүгүн сабагыбызда устаттык өнөр, ой өрүшүнүн кругозору, ата-энелер сиздер үчүн Акыл эмгегинин маданияты китептеринин автору Гапыр Мадаминовдун жалпы республикалык тестирлөөгө кантип даярданса болору жөнүндөгү ойлору, пикирлери менен тааныштык. Кыргыз коомчулугунда, журтчулугунда Гапыр Мадаминовду кыргыз элинин Сухомлинскийи же болбосо Аманашвили деп атап жүрүшөт. Чын эле бул кыргыз элинин улуу бир ойчулу катары дагы таанып келе жатабыз. Чын эле кыргыз элинде айтылып жүргөн Асан кайгыга дагы окшоштуруп кетебиз. Демек, агайга бекем ден соолук, иштериңиздерге ийгилик. Келерки сабакта Акыл эмгегинин маданиятындагы дагы башка бөлүмдөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.